бул суроодагы көп айтылып жүрөт. Анан мамлекет берет экен, анан кийинтигилер минтет экен, анан мындай кылып, анан кийин жетпей калыптыр, анан тигиндей мындай деген сөздөр, ар кандай сөздөр болот экен. Но мен баарына түшүндүрө бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Бул мамлекет баягы атайын жобо менен мамлекеттин атайын баягы мыйзам чегинде сборго баягы барып келгенге спортсмендерге тигиндей мындайга ошо мамлекет төлөп берет. Но курама командадан өйдө. Федерацияга мамлекет эчтеке төлөбөйт. Федерация бул мамлекеттик орган эмес. Бул общественный орган. Анан общественный орган катары биз өзүбүздүн федерациянын бюджетин биз өзүбүз чогултабыз. Мындай да, эми баягы айтып атпаймынбы, күрөштү жакшы көргөн, спортту жакшы көргөн көрмандар бар. Ошолордон кээде жардам болот. Анан ошондой эле мен өзүм деле өз чөнтөгүмөн, мындайын айтканда өз чөнтөгүмөн өзүм каражатымды ушул эки балдар өссүн, ушулар патриот болсун, ушулар көз карандуу болбосун, ушулар баягы кыргыздын желегин нака желбиретип патриоттук сезим ойгонсун деген аракет менен мен өзүм чөнтөгүмөн мынакей былтыр эле мисалы былтыр 112 миллион менен жаптык жылды. 112 миллион сом менен жаптык. Ошонун 30%ын мен өзүм чыгардым, өзүм чөнтөгүмөн чыгарып берип атам. Себеби мындай да, стипендияларды беришибиз керек. Ошол эле машыктыруучуларга мамлекеттен маянасы эми баягыраке кичине азыраак болгону башка жакка кетпесин деп биз кармап калышыбыз керек. Аларды баягы кандай десем, аларга да заинтересованность кылыш үчүн стипендия аларга да бөлүп беребиз. Судьяларга, анан федерациянын да жөн иштебейт да. Аларга баягы майына төлөйбүз, стипендия төлөйбүз. Анан кийин чыган спортсмендерге стипендия чыгарылып берилет. Анан кийин олимпийский стипендия деп коет. Олимпийский стипендия ал биздин национальный олимпийский комитеттен бөлүнгөн акча бар, ошолор беришет. Но ошонун баары түзмө-түз кетет да. Түзмө-түз кетет. Анан ошон үчүн кээ бирдер баягы федерацияда баягы акча бир жактан асмандан түшүп калбайт. Мен ошол эле айтып атпаймынбы, өзүм 30% мен төлөсөм, андан тышкары мынакей Аскар Нуркожоевич көбүн ал көтөрүп атат. Андан тышкары менин замдар бар, вице-президенттерим, алар 5%-тен 6%-тен алар төлөйт. Ошону менен баягы чогултуп келип, өзүбүз бюджет создавать этип, ошо бюджеттен кийин баягы формасы болобу, доп питания болобу, жанагыраке эми баягыраке мындайын айтканда сборго барганда эми кээде чектелип кем карчылар болот. Ошону федерация толук кандуу алар баягыраке эчтекени ойлобой машыгып жана жеңем деген жеңишке умтулганды биз ошол эке самап ошол эке жардам берип келатабыз.